Өлкөдө турак жайга муктаж үй бүлөлөрдүн катары калың. Алардын бири Наргиза Бутаярова батир алуу арасын көп жылдар бою тартып келет. 3 балалуу эне мектепте 23 жылдан бери мугалим болуп эмгектенет. Буга чейин Ихсан кооперативине 1 миллион 800 миң сом төлөп алданып калганын айтат. Аларда үй алууда кепилдик жоктугунан бүгүнкү күндө мамлекеттик ипотекага кезекке туруп үй алсам деген тилекте турат. Жеке компанияларга кайрылып, Ихсанга акчабызды берип койгонбуз. Жок. Анан ошол эми азыркы жаңы закондор чыгып атат, госипотека боюнча. Ошого кезекке турайын дегенмен, эми мугалимдерге, гос мекемелерде иштегендерге жеңилдиктер жакшы болот деп атат. Ошол алабыз деген үмүттөбүз. Бул сыяктуу өлкө боюнча мамлекеттик ипотека алуу үчүн 38 миң адам кезекте турат. Алар үчүн ипотекалык негизде 42 миң батир курулуп жатат. Алды пайдаланууга берүүгө даяр болуп калды. Аларды электрондук кезекте тургандар жана үлүштүү курулушка катышкандар алышат. Алгач 2200гө жакын үй бүлө батир менен камсыздалат. 23-жылы биринчи жолу мамлекеттик ипотекалык компания өзү курулуш иштерин баштаган. Буюрса декабрдын 10-на чейин уже биринчи объектилердин берилиши башталат. Кудайым буюрса. Ошол эле мезгилде азыркы сурооңузга ылайык үлүш менен деген бул очередте тургандардын бүгүнкү күндө алган квартиралары ошол электрон очередте кандай келип аткан болсо, мына ошол таризди алат. Үлүш менен болгондо бул биздин мигранттарыбыздан ошол эле мезгилде мына базарда иштеген жарандарыбыздын суранычы менен үлүштүк негизде бизге мындай дополнительный указ чыккан. Мына ошонун негизинде берилет. Батирлердин баалары рынокко жараша коюлууда. Мугалимдер, дарыгерлер үчүн жеңилдиктер каралат. Аларга батирдин чарчы метри 650–750 доллардан 25 жылга берилет. Рынокко карап туруп баа коюлат. Биздин дагы бир жолу мен сиздерге кайталап коеюн. Урматтуу президентибиздин койгон тапшырмасынын негизинде бүгүнкү күндө жөнөкөй жарандарыбызга, ошол эле мугалимдерге, творческий адамдарга, врачтарга, ошол очередте турган жарандарыбыз кандай гана локация болбосун, ошол 650–700 доллардын тегерегинде 25 жылга без первоначальный взноса, то есть квартираларын алат. Ал эми Ош шаарында мамлекеттик ипотека программасынын алкагында 2 объектиде курулуш жүрүп жатат. Ал Курманжан Датка жана Сүйүнбаев көчөлөрүнүн кесилишинде Асман Резиденс номер 1 Ош турак жай комплекси. Жалпы аянты 1,3 гектарды ээлеген жерге 12 кабаттан турган 8 үй курулууда. Азыркы учурда 8 блоктон башталган. 2 блогубуз 3-чү этажга чыгып калды. Калган 4 блогубуз 1-чи этаж бүтүп атат буюрса. Калган 2 блогубуз фундаменти куюлуп, минус 2-чи этаждардын дуал колонна диафрагмалары, арматуралары токулуп, бетонго даярдалып жатат. Бул жерде азыркы учурда 150 адамга жакын ишчилер жумуш иштейт. Бардыгы Кыргызстандын жарандары. Учурда курулуштун алды 3-чү кабатка чейин көтөрүлгөн. Бул турак жайларды 1,5 жыл ичинде толук бүткөрүү пландалган. Мында батирлердин жалпы саны 528ге жетет. Ар бир блогубуз жер астында минус 2 кабаты бар. Минус 2-чи кабатыбыз автоунааларга паркинг болот. Минус 1-чи кабатыбыз ушул жашоочуларга как кладовая катары берилет. Жер үстүндө 12 кабат үй чөт да. Бардык блогубуз 8 блогубуз тең 12 кабаттуу болот. 2025-тин 4-чү кварталына тапшырган аракет кылабыз да. Долбоор үлүштү каржылоо механизмде ишке ашат. Батир алуучулар үйдүн жарым баасын алдын ала төлөөгө мүмкүнчүлүгү болушу шарт. Калган бөлүгүн 15 жылга чейин ипотекалык шартта төлөө каралган. Баасы да жеке компанияларга салыштырмалуу арзан болору белгиленген. Алмагүл Эрке, Байгызы Мирбек Конубаев, Ош ТВ.